Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Sizlarga Jashli Ulug'tov Instagramdagi jamoat. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Telegramdagi jamoat sizlarga Jashli Ulug'tov. Assalomu alaykum ustoz, bo'lib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli jamoat, sizlarga Jashli Ulug'tov inshaalloh. Buyursa biz bugun ушул адеби кооздун кадыр бийик деген темада же болбосо илимден мурда адеп туурасында иншалла аз да болсо кеп кылабыз. Бул жерде эң негизгиси ар бир инсан өзүнө эскертүү жана биз дагы бул теманы козгоо менен биргеликте билимден мурда адеп деген теманы сиздер менен чогуу биргеликте сиздерге айтуу менен биргеликте биз дагы өзүбүздүн адеп аклагыбызды оңдоо максатында иншалла бул теманы биз тандап олтурабыз иншалла. Эмне үчүн биз билимден, илимден мурда адебибизди оңдошубуз керек дей турган болсок, мисалы белгилүү аалым Имам Маликтин деле өмүр таржымалына токтоло турган болсок, 10 жылдай устазынан илим алып, кийин эмнени үйрөндүң деп сурашканда, илимди 1 жылда алдым дейт. Калган 9 жылын устазымдын адебин үйрөнүү менен өткөрдүм дейт да. Чындыгында адеби тайкы адамдын илими эч бир пайда бербейт. Бул жашоодо дагы акыретте дагы эмне үчүн биз адеп билимден мурда деп ушул теманы тандап атабыз. Себеби дегенде ал-илму яхтажу илал адаб. Илим дагы бул адеп ахлакка муктаж болот. Ал-илму бидуна адабин кажисрин била рух деп эскерилет. Илим бул адеп кажасадин била рух. Илим бул адепсиз алына турган болсо, адепсиз эле илим алып ала турган болсо, адеп ахлакка көңүл бурбастан эле, анда ал адамдын денеси бар, бирок жаны жок адам сыяктуу болуп калат да. Денеси турат, денеси көрүнүп турат, бирок жан жок ал адамда, мындайча айтканда. Ошол сыяктуу эле илим алып туруп, бирок адеби болбосо, демек жаны жок дене сыяктуу болот дейт. Фал-адабу хуаллази юсаффи алал илми кыймата рухия ва ахлакия ва яджалуху нафи'ан лил мужтама. Адеп мына ушул илим билимге жан берет. Ошол адеби бар инсан чөйрөсүнө пайдасы тиет. Ал эми адеби жок эле, жөн эле мындай эле бир илим алып алды, бир кесипти аркалап алды,
бирок адеби жок болсо, көрүнгөн жайларда эле ушундай бир түкүрүп какырып, насыбайын таштап, тамекисин тартып, мына ушундай бир адепсиз, адамга жагымсыз бир нерселерди кыла бере турган болсо, демек ал инсан көбүн эсе өзүнө дагы пайда алып келбейт, өзгөлөргө дагы пайдалуу боло албайт да. Ал-адабу ястуру киллатул илм. Адеп бул илимсиздикти балким жаап жашырып коюшу мүмкүн. Адеп адамдын илимсиздигин, билимсиздигин жаап жашырып коюшу мүмкүн. А бирок илим адамдын адепсиздигин жаап жашыра албайт да. Шуну билип алыңыздар. Эгерде 1000 жылдап тонналаган китептерди окуп туруп, бирок адеп ахлагы жок боло турган болсо, демек ал инсан өзүнүн адеп ахлагынын жоктугунан улам дайыма өзүнө зыян алып келет. Жана өзгөлөргө да зыян алып келет. Ошол учурда балким ийгиликке жете албай аткандыгынын да бир сыры мына ошол жаман адебинин кесепетинен болушу мүмкүн. Эми балким кээ бир инсандар бар. Илими аз, көп деле окуган эмес, бирок адеп ахлагынын негизинде ал инсан көптөгөн ийгиликтерге жетишип атат. А кээ бир инсандар бар, көп жылдап илим алган, бирок адеп ахлакка көңүл бурбай калган. Сабырдуулукка, кандайдыр бир жүрүм турумуна, тазалыгына, сүйлөө бир эрежесине, мына ушул негизги этикаларга көңүл бурбагандыктан улам кээде өзү дагы бир ийгиликсиз болуп келет. Себеби анын ийгиликсиз болуп жаткандыгынын да бир сыры ал өзүнүн адеп ахлагына көңүл бурбагандыгында. Ал-адабул жайиду юмкуну ан югаттия алал кусури фил илм. Эми жакшы адеп ахлак кимдир бирөөнүн илимсиздигин балким жаап жашырып коюшу дагы толук ыктымал. А бирок эч убакта илими көп болуп туруп, бирок адеби жок боло турган болсо, анда ал инсандын кандайдыр бир адепсиздигин жаап жашыра албайт. Ал инсандын жаман адеп ахлагынын аркасында көптөгөн өзүнө зыян алып келет. Мисалы, кээ бир салих инсандардын, кээ бир аалымдардын айтып кеткен ушул адеп ахлак туурасында айткан сөздөрүнө токтоло турган болсок, имам Малик белгилүү 4 мазхабтын бири болгон. Канат уммуху туаммимуху ва тaqulu лаху. Имам Маликтин энеси дагы Имам Маликке ушундай деп айтчу дейт. Изхаб ила Раби'a дейт. Фатааллам мин адабихи qabla ilmihi. Раби'ага баргындагы анын адеп ахлагын үйрөнгөн. Анын илим билимин үйрөнөрдөн мурда ошол Раби'анын адеп ахлагын үйрөнгөн деген. Эми биз азыркы учурда дароо эле балдарыбызды кары, аалым, ушундай бир белгилүү инсан болуп кетсе экен деп эле дароо эле заматта эңсей беребиз. Кыялдарыбызда ушундай заматта эле ушундай бир биздин башыбызга тааж жатат. Ибн Мубарактын айтуусу боюнча, Абдулла ибн Мубарактын айтуусу боюнча, адеп ахлак ислам дининин сүлүсейд-дин дейт. Сүлүсейд-дин дегенде бул жерде 4төн 3 бөлүгү болуп калмак дейт да. Ислам дининин адеп ахлакча. Себеби дегенде Кур'анда ибадат туурасында эскерилген өкүмдөр аз дагы, бирок адеп ахлак туурасында эскерилген аяттар көп. Адеп ахлак туурасында. Мисалы, Аллах субханаху ва таала динге чакырууда дагы залым падиша болгон Фираун алейхи лаанага дагы пайгамбарларын жиберип жатып, ага ушундай бир жумшак сөз сүйлөгүлө. Аны жакшы бир сөз менен, адеп ахлакыңар менен мындай динге чакыргыла деп атат да. Демек, адеп ахлак бул диндин 4төн 1/3 бөлүгү болуп калуусу дагы ыктымал эле деп атат. Нахну ила қалилин минал адаби ахважу минна ила катирин минал илми дейт. Абдулла ибн Мубарактын айтуусу боюнча биз көп илимге муктаж эмеспиз дейт. Бирок бир аз эле адеп ахлакка муктажбыз дейт. Бир аз эле адеп ахлагыбызды жакшылап өздөштүрүп ала турган болсок, бизге көп деле илимдин кажети жок дейт. Бизге көп деле илимдин кереги жок дейт.
ооба. Эми элестесеңиздер, Абдулла ибн Мубарак негизи тарых жараткан белгилүү аалымдардын бири. Биз көп деле илим албадык дейт. Бирок колдон келишинче көп нерсе биз адеп ахлагыбызды оңдоо менен аракет кылдык. Мына ошонун негизинде биз бир ийгиликтерге жете алдык. Ошонун негизинде биз дагы бир ийгилик жарата алдык дейт. Эми негизи жашоодо көп деле бир тонналаган китептерди окуш шарт эмес. Бирок ошол китептердин балким кириш сөзүндө айтылган эки сөздү жакшылап биз өзүбүздүн жашообузга киргизип, ошону биз иш жүзүнө аткарып, эми мисалы кандай гана китепти ачпаңыздар, башында эле кириш сөзүндө ошол темага тийиштүү болгон эки сап сөз жазып кетет, мындай бир, же болбосо эки сөздү камтып кетет. Ошол эки сөздүн ичинде жок эле дегенде мына ушул адеп ахлакка тийиштүү болгон маселелер бар. Адеп ахлакка тийиштүү болгон маселелер бар. Эми биз негизи эле азыркы заманда деле көптөгөн бир жылдап, 10 жылдап, 15 жылдап илим алууга муктаж эмеспиз. Бирок көпчүлүк учурда биз өзүбүздүн адеп ахлагыбызды оңдоого муктажбыз. Себеби дегенде, бизди таныта турган бул албетте адебибиз. Бизди дагы элдерге күзгү кылып көрсөтө турган биздин адеп ахлагыбыз. Биздин дагы башкаларга сөзүбүз таасирдүү болуш үчүн дагы анда демек биз адеп ахлагыбызды оңдошубуз керек. Бирок илимибиз, билимибиз бизди балким элдерге чагылдырып бере албаштыгы мүмкүн, канчалык деңгээлде биздин илимдүү, билимдүү экенибизди. Бирок адеп ахлагыбыз бизди элдерге жакшы таризде, жакшы күзгүдө бизди чагылдырып берет. Суфьяну Сауринин айтуусу боюнча, "Кана ражулу иза арада ан яктуба ал-хадис, тааддаба ва тааббада qabla zalika bi 20 sana." Ya Allah. Суфьяну Сауринин айтуусу боюнча, ошол доордо хадис илиминде кимде-ким бир хадисти жазууну кааласа, хадис илимин алууну кааласа, анда ал инсан 20 жыл өзүнүн адеп ахлагы менен күрөшөр эле дейт. Жана 20 жыл Аллах Таалага ибадат кылып, айтор амалына бекем болуп, ибадатына бекем болуп, жана адеп ахлагын оңдогондон кийин анан хадистин ал инсан бир хадис жазат эле дейт. Эми азыркы учурда биз канча жыл эмес, балким айлап өзүбүздүн адеп ахлагыбызга канчалык деңгээлде көңүл буруп атабыз да. Мына Суфьян Сауринин айтуусу боюнча, убагында алымдар бир хадис жазыш үчүн 20 жылдап өзүнүн адеп ахлагын оңдоп, Аллах Таала менен болгон мамилесин түзөп туруп, анан кийин бир хадис жазышчу дейт. Ибн Сирин кану ятаалламуна ал-хадия кама ятаалламуна ал-илм. Ибн Сириндин айтуусу боюнча, убагында алымдар адеп ахлагын ушунчалык деңгээлде, мыкты деңгээлде өздөштүрүшкөн. Мындайча айтканда, илимди канчалык деңгээлде талап кылып, күнүнө канча деңгээлде китеп окуп, күнүнө канчалык деңгээлде балким илим изилдеп жаткан сыяктуу эле, алар дагы ошончолук деңгээлде адеп ахлагынын үстүнөн иштешчү дейт. Мындайча айтканда, адеп ахлагына көңүл бурушчу дейт. Жана кээ бир алымдардын айтуусу боюнча, канул улама يقولون لابنهم يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. Кейбір алымдар балдарына ушундай деп айтышы экен. Урматтуу жамаат. Сен китептен 70 теманы окугандан көрө, 70 теманы, балким дарат, орозо, зекет, дагы башка 70 ушундай бир толтура теманы окугандан көрө, сен адеп ахлагыңды оңдоп алсаң, мына ошол дагы сага жетиштүү деп айтышы экен. Ошол сага жетиштүү деп дагы балдарына мына ушундай адеп ахлак туурасында
накыл кептерин, насааттарын айтчу экен. Жана бул адеп ахлак негизи эле биздин ислам динибизде гана бир баалуу болуп саналбастан башка диндерде дагы негизи адеп ахлак биринчи орунга коюлат, урматтуу жамаат. Башка диндерде дагы, христиан дининде болсун, башка диндерде болсун, алар адеп ахлагына көңүл бурушат. Негизи эле башка диндерде ошол өздөрүнүн динин терең билүүдөн мурда өздөрүнө керектелүүчү, мындайча айтканда, адамдын көркүнө көр кошо турган негизги бул адеп ахлакка көңүл бурушат. Мисалы, христиандар болсун, индустар болсун, дагы башка динди карманган адамдар болсун, биринчи кезекте акыйкатты айтыш үчүн дагы, акыйкат менен жашаш үчүн дагы адеп ахлак керек деп, адеп ахлагыбызга көңүл буралы. Эгерде биз акыйкат болсок, демек биз адеп ахлагыбыз менен башкаларга көп эсе биз таасир этебиз. Эгерде адеп ахлагыбыз начар боло турган болсо, демек биз динибизди дагы башкаларга туура эмес чагылдырып коебуз деп, алар биринчи кезекте адеп ахлагына көңүл бурушат экен. Эми биз мусулмандар азыркы учурда адеп ахлагыбызга көңүл бурбастан көрүнгөндүн айыбын чукуп, көрүнгөн эмне кылып атат, көрүнгөн эмне жеп атат, көрүнгөн кандай кийим кийип атат деп ошол менен көңүл алек болуп калдык да. Ал эми өзүбүздүн адеп ахлак жок эле дегенде бирөө бизге бир жакшылык кылып кое турган болсо рахмат айтканды да унутуп калдык. Жок дегенде кечирип коюңуз дегенде да унутуп калдык. Жок эле дегенде бир жылмайып коюуну да унутуп калдык да. Негизи бул адамдын дагы көркүнө кор кошо турган нерсе, бул анын адеп ахлагы. Негизи адеп ахлакты биз ойлошубуз керек. Биз мусулмандарда гана ушундай бир биринчи орунда, биринчи кадамда ушул адеп ахлак каралат деп. Жок, башка диндерде дагы, жер бетиндеги дин карманбаган адамдарда дагы бул адеп ахлак маселеси биринчи орунда коюлат. Себеби алар дагы билет, эгерде мен буга туура эмес мамиле кылып кое турган болсом, буга мен кандайдыр бир мага жакшылык кылып атса, мен буга рахмат айтпай кое турган болсом, же болбосо кандайдыр бир бунун көңүлүн оорутуп ала турган болсом, демек бул адамга мен туура эмес бир мамиле кылып койгон болом деп туруп, ал түшүнөт. Ал мындай бир диний көз карашында эмес, мындай бир адамдык көз караш менен мына ушундай таризде алар мамиле кылышат. Ошондуктан биз ойлобойлу, бул динде гана бул адеп ахлак маселеси мындай бир талап кылынат деп. Жок, кай жерде адам баласы жашап атабы, кай жерде инсаният, мындайча айтканда, жандуу бир жашоо өкүм сүрүп атабы, демек ошол жерде, бардык жерде адеп ахлак сакталат. Бардык жерде. Эгерде кимдир бирөөгө зулумдук кыла берсе, Аллаху акбар, Аллаху акбар, бирөөнүн акысын алып алып бербей атса, убадасына турбай атса, алдап кетип атса, мисалы этикага туура келбеген кандайдыр бир насты чегип туруп машинанын айнегинен түкүрүп койсо, башка машинанын капотуна барып түшүп калып атса, демек бул адеп ахлакка туура келбейт да. Же болбосо бир жерде толтур адамдар турат, мындайча айтканда no smoking деп жазылып турат, тамеки чеккенге болбойт деп жазылып турат, знагы турат, жазылып дагы турат, чылым чеккенге болбойт деп турат. Ошондой учурда да чегип аткан болсо, биринчи кезекте биз ошол сигареттин, тамекинин жытына бир көңүлүбүз кетпейт. Ошол тамекини ким чегип атат, ошону карап туруп дароо жиркенип коебуз. Ал адамга кандайдыр бир көңүлүбүз тартпайт. Ал тамекиге эмес, ошол тамекини чегип аткан адамга биринчи кезекте биз мындай бир жаман ойдо болобуз да. Ошол сыяктуу эле, демек биз кандай гана жайда болбойлу, кандай гана орунда болбойлу, кандай гана учурда болбойлу, кандай гана мезгилде болбойлу, биз милдеттүү түрдө адеп ахлагыбызды сактоого биз аракет кылышыбыз керек. Жана биз ушул нерсени унутпашыбыз керек, урматтуу жамаат. Динибиздин негизги эле 4төн 3 бөлүгү, мындайча айтканда, динибизде 4 нерсе, 4 мындайча айтканда
100'дөн bir 70% dinimizdeki 70% nerse öküm bul adep ahlakka çakırat. Sabır kılgıla деп атат, жалган айтпагыла деп атат, түз жүргүлө деп атат, бирөөнүн акысын жебегиле деп атат, жетимдердин акысына кирбегиле деп атат, уурулук кылбагыла деп атат, бирөөнү өлтүрбө, мындайча айтканда адеп ахлакка гана чакырып атат да. Динибиздин мындайча айтканда 100'дөн 70% бул адеп ахлак туурасында баяндап атат. Эгерде динибиз ушундай таризде адеп ахлакка көбүрөөк чакырбай турган болсо, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы баскан турган эле негизи адеп ахлак болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да кана хулукуху кал Кур'ан деп атпайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагы басып жүргөн тирүү Кур'ан болгон да. Эч убакта бирөөгө зыян берген эмес, бирөөнүн акысына кирген эмес, жалган айткан эмес. Жада калса бирөөнүн бирөөгө урулук да кылган эмес. Бул жерде урулук кылуу дегенде сөздөр эле бирөөнүн үйүнө кирип басып алуу эмес, балким башкалар туурасында жаман ойдо болуу дагы бул урулуктун белгиси. Жаман ойдо болуу, мындайча айтканда бирөө туурасында ушундай зон кылуу, ушундай ойлонуу, бул ушундай бир нерсе кылгысы келип атыптыр, жаман нерсе кылгысы келип атыптыр деп ал адамдын кыларынан мурда ошол нерсени ойлонуунун өзү да бул урулуктун белгиси да. Себеби ал адам андай нерсени кылбай кое турган болсо, демек сен ошол жаман ойлогондугуң үчүн сага дароо эле күнөө жазылды. Күнөө жазылып атат дароо эле. Демек, биз урматтуу жамаат, мусулмандар башка дин кармангандардан ушундай нерсебиз менен өзгөчөлөнөбүз, адеп ахлагыбыз менен. Бизге дин эч убакта сөз менен келген эмес. Намаз окуу, зекет бер деп ушундай бир буйрук менен жетип келбеди. Биз динди бизге жеткирип келген адамдардын адеп ахлагына карап туруп кармандык. Себеби бизге динди жеткирип келген адамдар соодада жалган айтпады, бизге жумшак мамиле кылып атты, жүрүм туруму менен бизге үлгү болду. Демек, бизге дин ушундай таризде жетип келди. Эми мындан кийинки биздин мойнубуздагы милдет, мына ушул динди дагы башкаларга биз ушундай таризде жеткирип берүү биздин мойнубуздагы милдет. Биздин мойнубуздагы милдет. Динди карманып жашап атканыбыздан кийин, демек дин бизден ушундай бир жүрүм турумубузга көңүл бурууну үйрөтүп атабы? Сылык мамиле кылгыла деп атат, сабырдуу болгула деп атат, жетимдердин акысын жебегиле деп атат, алсыздарга ушундай бир орой мамиле кылбагыла деп атат. Демек, биз дагы мына ушундай таризде жеткирип берүү биздин мойнубуздагы милдет. Эгерде биз ушул чыныгы адеп ахлакты жеткирбей турган болсок, акыретте биз жооп беребиз бул үчүн. Акыретте биз мындан кийин мына муун, азыркы учурдагы муун, балагатка жетип дин туурасына түшүнүп, ак менен караны ажыратып, жакшы менен жаманды ажыратып калган биз муун, эгерде мындан кийинки жаңы муунга диндин ушул баалуулуктарын туура жеткирип бербей турган болсок, акыретте суралабыз. Биз себеби буга чейинки бизге динди үйрөткөн адамдардан уктук, көрдүк, алардын жашоосун көрүп атабыз. Кандай таризде бизге динди жеткиргендигин. Демек, биз дагы мына ушундай таризде динибизди жеткирип, динибиздин негизги бул баалуулуктардын бири бул адеп ахлак. Адеп ахлагыбыз менен биз өзгөчөлөнүп турабыз. Ислам деген бул салам, тынчтык дегенди түшүндүрөт да. Кай жерде тынчтык болот? Эгерде бир жерде тынчтык болот, эгерде ошол жерде адеп ахлак сакталса. Себеби динибиздин айтпадык, 100'дөн 70% адеп ахлакка гана үндөйт. Адептүүлүккө, сабырдуулукка, жакшылык кылууга, жакшы сөз айтууга, ийкемдүү болууга, ушул нерселерге гана үндөйт иншалла. Аллахым ыраазы болсун, урматтуу жамаат. Аллах субханаху ва таала баарыбызды ушундай бир жакшы адеп ахлак менен кооздогон болсун. Жана мына ушул айтылган сөздөргө амал кылууну Аллахым баарыбызга насип этсин иншалла. Эми бул жерде биз өзүбүздүн адебибиз сиздердин менен караганда мыкты деген таризде биз сиздерге ушундай бир акыл үйрөтүп жаткан жерибиз жок. Бул жерде белгилүү аалымдардын айтып кеткен сөздөрүнө көз чаптырдык иншалла. Эгерде жарым саат убактыңыздарды алып койгон болсок, үзүр сурайбыз иншалла. Бул дагы болсо
жерибизге тынчтык берсин. Иншалла Аллахым эң негизгиси баарыбызды шерменде кылбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла разы болсун.